Каза болгон 14 жаштагы Учкун айылынын тургуну Аманбекти жергиликтүү калк өз жерине койдурбай, аны бийлик менен жана ошол эле айылдын тургундары кеңешип, өзүнүн айылынан 40 чакырым алыстыкта Аккы аймагына жер бөлүп берип, мына ушул жерге коюшкан. Менин Кудайга ишенип калганымдын себеби эле. Анан биз ошо тынчтык жолу менен болсун деп ушул экил айылдан ошо биз ишенгендер жер бөлдүрүп алганбыз. Мыйзам боюнча жер кесип беришкен, ушул жерге өлсөңөр жаталык. Анан кийин ушул экиндей проблема болуп кетпесин деп. Анан ал жердин документи бар, акча төлөп алганбыз. Анан кийин ал жер кайсыл жерден? Ал жер ошо Муреке Мүрсөнүн үстү, тоонун этеги болот да, ушул экиндей жер. Анан кийин ал жерде биз ошол эки жерди барып каза баштаганда эле ошол экинде элдер чогулуп барыптыр. Кастырбайбыз бир жерге болбойт деп. Бир жерге үй түшөт, балдарыбызга чукул болуп калат экен деп. Анда мейли бөлөк жерден деле бергиле. Деп анан ошол экинтип чырылдашып немеге бардык, акимге. Чече албай коюшту дагы, биздин алган документтерибизди силердики деген туура эмес алыптырсыңар деп аны жокко чыгарышты. Анан биз ушул жерде төрөлсөк, ушул жерде өссөк, анан ушул жерге эле жаталык деп биз болгон жокпуз. Айылдык сот болсо Куланак айылынан жер берүүгө каршы чыккан. Эл ушундай чечти. Биз бул жерден жер бербейбиз. Каякта көрүп болсо шек көң койсун деп. Ушундан чыкты да. Ушу район боюнча алып келип туруп ушу жерге көрсөң бериш керек экен да. Мисин айыл өкмөтү ушуга макул болуп, токтом чыгарып жер берип коюптур. Анан момундай болгонду жок кылдырыш керек да. Только буга жанагы өкмөттүн алдындагы дейиштери боюнча Осмон Алиевден күнөөлүү. Ошол жазыптыр бияка, кат жазыптыр да, бергиле жерди деп. Элдер айтышты ошо Осмон Алиевдин жери болсо алсын деп койду. Учкун айыл өкмөтүнүн чечими менен 2006-жылы салттуу эмес динди кармагандар үчүн жай бөлүнүп берилген. Бирок андан бери 2 жыл өтүп, бөлүнүп берилген жердин жанына турак жайлар курулуп калган. Эми бул маселени райондун, областтын деңгээлинде чечилди да. Себеби ал жерде отурган кишилердин ошол жанагынтип ар бир айылдан ушундай башка динге өткөндөрдөн сөөк жамандык болуп өлүк чыккан сайын ушундай чыр бола бербесин деген максат менен алар бир жерден жер бөлүп берди. Анан жер бөлүп бергенде жана дагы айтып өттүм, ошол жердин алыстыгы тигилерди канааттандырбай атат. Ал эми жалпы элди болсо бир жерге койбой бир жерден бөлүп берген үчүн көпчүлүк элди ал канааттандырып атат да, ушундай жол менен чечилип калды. Куланак айылынан Мирлан Токтар